Баягы сиздер айтпаганда ким айтат? Санжыра Тарыкты эки жактан тастап айтып атасыздар. Санжыра Тарыкка бир топ баягы түзөтүүлөрдү киргизип атабыз деген ниеттебиз. Анан ушул Казактын ханы Кенесары баягы тарыхый булактарда 1802-жылы туулуп 1847-жылы кайтыш болду дейт Кыргыз жеринде. 1841-жылы хан болду дейт. Анан ушул Кенесары бир тууганы Норузбай карындашы Бапайдын ошол Кыргыз жерине келип кол салгандыгы жөнүндө анан ошо казак туугандар айтып жүрөт, жок силер биз чоң орустарга каршы согушмакпыз, анан тигилерге каршы согушмакпыз. Анан орустар силерге кол берип, бир нече казак орустарды жиберип, замбилектерди жиберип, орустар силерге болуш ушун жеңдик депчи. Жеңилип калдык да. Анан ушул Кенесары хандын чапканы жөнүндө айтып берсеңиз, сөз сизде болсун Турсукбай. Кыргыз элинде санжырасында кандай адилчилер? Эми биз санжыра иретинде эле укканыбызды айталы. Тарыхый фактылар менен Нурбек бар же жок деп айтпасам, анткени бул Кыргыздын ичинде баягы биз жыйнап жүрбөйбүзбү тарых санжырачы. Ошондой айтылат да. Эми чындыгында бул жерде суроо туура эле. Казак кыргыз чабыш эмес. Кенесары Норузбайдын Кыргызга кол салышы да негизи. Анткени бул идея бул кандай десем жалпы казак бизге кирген жок да. Бул Кенесары өзү чоң баягы жетекчи болгон да, тасыккан жетекчи. Бул деген 10 жылдан бери орустун армиясы менен салыштырмыш. Бул ошончолук дасыгып баягы кыргызды эмес, ошо орустун аскерлерине каршы туруп кээ жерде бул талкалап келеткен Кенесары. Бирок айла жок баягы казактын кээ бир баягы массасы орустарга кошула баштабадыбы? Анан ошонун арасында бул өзү ичилгенин өзү орустар казактарды кырып салды. Анан ошонун үстүнө ажырым болуп калды. Анан бул айла жок качууга туура келип, анан баягы Кыргызстан территориясына өтөм деп, анан жана кат жазып атпайбы? Менин баягы санжырабызда ушинтип айтып атат да. Кат жазып атат. Хандыгым тааны да. Хандыгымды тааны, анан мен болоюн деп. Анан буякта ормон опузат деп бекер айтпайбыз да биз. Санжыра иретинде айтып атам да. Ормон опуза деген ошо да. Ормон келгенде мен да хан деп таанышсын дегенде отургузуп койгон. Баягы боз итиктирип, өз жөргө тиктирип, жолун анан берем деп. Булар көп туруп калышты. Анан баягылар сөздө эл арасында сөздө. Бул эмне эле ормон өзү хан деп эле жолун бербейт кайкалап. Бул Кенесары деген белгилүү киши. Эмне үчүн чыкпайт дейт да, отуруп калат. Бирок катты берген. Эми ошол кат жөнүндө бир толук айтсаң, Нурбек. Бизде катта ошол бир эле ормон таарынчы бар мындай. Мен улуу болсом, бул эмне үчүн кол башчы болуш керек? Мени койсо жакшы болот деп. Анткени ормон деген мындан бир 10 жаш, 12 жаш улуу болжол менен. Кенесарыдан ба? Бул 1792 да ормон. 92 деп койду. Жылдыгын өткөрөбүз, жыл өткөрчүлөр ушинтип койду отурганда. 1790-92. Ошондой айтат да. Ата 1789, 1791 деп ушунун ортосуна алышчу. 10 жаш. 10 жаш. Дичүү да. Анан кийин ошого бир таарыш кылган дейт да. Анан бул жерден бир дагы бир бияктан көп талаш болуп калганда мен айтам, ошонун чыгышысы эмнеде? Келди, катты берди, анан эмне болду? Анан ошол жерде бир айтылат да, эми санжыра иретинде айтылат да. Бир кезекте 40 киши келген дейт. Бир кезекте 3 эле 4 эле баягы элчилер келген да. Анан жанагы жаткызып койсо, ичи күчкөн турбайбы? Кенесарын тоотпой тескирип туруп койду деп, анан кийин булар кетип баратканда жылкыларды көрүп анан кийин кур кетебизби деп жылкы тийген дейт. Анан баягы койгон түшүп баягы кармап келет. Жана жылкы тийгендер анан ормон таанып атпайбы? Сен жана элчисиң го? Сен элчи эмес эле уруп турбайсың деп кулагын кесип койгон дейт. Уксаңар эле, санжырада айтылат. Анан ушул да бир чети бир чындык бар окшойт. Ушул чети дагы анан барганда анан айтып мен кулагымды кесип салды деп айтылат. Анан ошондо анан жана ачуу келген ушул дейт. Мен баягы орус эмеге каршы чыгардан кыргызды кырып турган чыгышым керек экен деп кол салган деп айтылат да. Эми тарых жөнүндө фактыларга карасаң өзүң дагы ушуга окшоп туруп кайсынысы калп, кайсынысы чын баягы чыгарсаң. Ошентип кол салган деп атат. Бирок мен айтып коеюн, биринчи кол салганда бул
бұл чүйді келді қату қылды Солтоныч. Абдан деге Кенесары абдан қату қырды. Ушунчалык қату қырғаннан, даже керек болса баланы чүйдендіре. Баяғы мамыға отырғызып қойып Қазыққа. Қазыққа сай отырғызып қойып бады. Бұл чындық. Мүрзелерді чачып. Мүрзені чачқан бұл екен. Мен ең сұраш қысамыз. Неге чачатын мүрзені? Бұлар Қанайдың сөзін іздеген дейді. Қанай мен Ешқожановтың чачқан дейді. Жоқ, мен сұраштырдым, енесі дедім, мүрзенің чачқан сөйлем не де? Депші, неге дедім? Елдің барын қырған аз келіп сен мүрзен мүрзен. Ал елді қырған чын дейді, бұлар Қанайдың мүрзесін іздешкен дейді. Анам, Тұрсықбайке, көп сұра береміз дейді, Қанайдың мүрзесін тапты өлесі, таппай қырған оқшайды дейді. Анам бұлар жаңа қазып атып, жаңа боз аялдар шыққан, қазып шыққандар. Анам құрсағын жарып, баласын ырғытып салып, ұшыр екен деп, қаза берген екен да. Анан жаңағы айтып атпай, мүрзеден аялдардың өзін чечін тұрған өзін мұздарды ырғықтай берішкен депші. Мен ойлап отам, бұл Қанай қанша жыл қаза болды? Где-то ошол 40 жылға чейин қаза болды. Оның сөйгі ошонда 7-8 жыл болып қалған, уже чымырап, чым басып қалған. Чынне таппай қойышы мүмкін. Іздеген себебі не болған? Өч алабыз дегенде Қанайдан эмне келир? Бұлар именно ошо Қанайдан өчүн алабыз деп. Ошону мен эмне үчүн Қанайдын мүрзесин издеди дегенде мен ойлонуп калдым да. Бул Қанай деген уже казакча сүйлөп баягы 3 жашта бул баягы чучу Қанай деп атпайбы? Ошолордун коласында жүрүп калган. Бул баягы Абайдын убагында. Абылайдын убагында. Абылай. Жүрүп калганда баягы Қанай казакча сүйлөп калган. Анан бул түшүнбөстү баягы Қанай бизге каршы чыгып атат дегенин түшүнүпсүз да, баягы ал соого мен азыр жооп бере албайм. Эмне үчүн? Именно Қанайдын сөзүндө. Мүмкүн жанагы жылкысына көп тийген го Қанай бар. Казактар. Жок, казактар көбүрөөк тийип атышкан. Казак тиле кыргыз тиле ал баягы салт болгон да. Бул салт да. Ошо Канайга эмне үчүн издегенин мен ушул жообун ала алган жокмун да. Бирок чындыгында ушул именно Канай издеген дейт. Бирок ошол сол тейилин кылып мыкаачылык болгону чын да, туурабы? Деген жаш балдарды кайнап аткан сууга салып, боюндар, келиндердин курсагын жарып, дала жаш балдарды мыкаачылыктарына жанагы мүрзөлөрдү чачкан чындык да бул. Мен ачык айтайын. Абылай хандын учурунда да болгон. Болгон. Атасынын чоң аталарынан кем калган. Кайталап атат. Биз айтып атпайбызбы? Эмне үчүн Кенесарыга каршы болуп койду Ормон депчи? Абылай дагы айткан сөзүнө кээде турбай коюп, жанагынтип мыкаачылык кылгандан, Эсенкулдун айтканы барбы? Мунун түп атасы Абылай деле кээде сөзгө турбай койду, ишенич болобу дегенде, Кенесарынын сонда сөз болбоду. Мына ошол бир да себеп болду да. Сөзгө турбайт деп айтып койду да. Сөзгө турбайт деп. Чындыгында сөзгө туруш керек эле да. Ошон үчүн жанагы мунун атасы деле Абылай, баягы Канычар Абылай сөзгө турган эмес. Ишенич бар ушуга дегенде. Эме калганда элде чынайы түшүнүк калганда чындыгында бул баягы биз жыйынтыгыбыз болуп атат, жанагы ким айткан туура. Чоң атасы Абылай жакшылык кылды эле. Буга деле ишенич жок болбойт го. Баягы бөлтүргөнү кантип ишенебиз деп айтылган сөз бар да. Эми ошол кол салганда чындыгында эле болуп Солтондун иттер кырып салды. Жанагы аягында ким келбеди? Ормон келип 8-9 күндөн кийин келди Ормон, алыста болчу. Келип анан Кенесары дейбиз биз. Өзү Кенесары. Биз кичинекей ишеген да, Кене деп болгон. Анан биз Кенесары деп өнүп алыптырбыз. Кенесары да өзүчү. Бул Кенесары биринчи аялынан, экинчи аялынан Норузбай. Кенесары Норузбай бул Касымдын баласы. Касым болсо кимдин баласы? Көркөнбайдын баласы. Мен билем. Көркөнбай болсо Абылайдын баласы. Канычар Абылай дейчү. Жанагы Абылайдын, Абылай деп Абылмансугун урган чакырган ошо чоң атасын Абылайды чакырган да. Эсенгелди Саган дегенде бир туугандар. Бир туугандар, жөнүн бир туугандары. Кенесары. Ооба. Ал эми Абылай болсо Астабыкенин бир тууганы Убалыбектин баласы. Астабыке Убалыбек деген бир тууган, бирок бул Астабыке калмак аялынан турган.
болмаса Гайып хандын кызы болгондо экинчи аягы Салкам Жангирдинчи. Анан Салкам Жангир атасычы баягы өзү кете баягы хандыкты бергенде калмак кызынан түрүлгөн астагы көрүп коюп Уалыбек таарынып Гайып ханга кетип калган. Уалыбек Салкам Жангир Көкөнбай булар хан болгон эмес. Негизичи хан болгон эмес. Бирок Канычар Абылай чындыгы эле баатыр болгон да ошон жанагы Абыл Мансур деп атпайбы, Сабалак деп жанагы биздин азыр Абыл Мансурдучу. Абылайдычы. Ал ошонун атасынын уранын алган да. Абылай депчи. Ошон үчүн өз аты Абыл Мансур да. Мунун атычы. Булар төрөлөр деп айтсак болот да. Төрөлөр. Жүздөргө кирбейт. Чыңгызиттер. Да, чыңгызиттер деп айтат. Төрөлөр кожолор. Кирбейт. Улуу жүзгө, орто жүзгө, кичи жүзгө кирбейт да, булар кожо менен төрө кирбейт. Анан кийин баягы Кенесары баягы кол салып бияка келгенден кийин кармалбады. Кармалган себебинде ошол жерде бир тактап коелу. Суротул болот да. Азыр айтып атат. Бул болжол менен 20 000 аскер бар эле. Эмне бияка 500 киши менен келди деген суротул болот да. Булар эле болбойт да, 500 киши менен келген деп. Анда айталы. Мунун болжол менен где-то 22-24 төрөсү болгон. Ар бир төрөнүн ат кошчусу бар. Ар бир төрөнүн баягы үй боз иткен кишилери бар. Ар бир төрөнүн аш кошчусу бар. Баягы ат кайтарганы бар. Ошолор өзү эле бир 30 киши болот. Туурабы? Бирөөнүкү эле ошол болот. Жөн эле болот, минимум болот. Эми ар бир ошол 24, 32 деп айтып коебуз. Ошол кишилеринде бир 50ден 150 же жокер алып кетти. Же 500ден жокер алып кетти. Жок дегенде баягы көп да. Бириңиз өчүп турасыңдар. Айтылып коеюн, мен айтып жанагы ат кошчуларды айтпадымбы? Ушулар өзлөрү эле бир 50ге жакын кишилер болгон да. Булар өзлөрү тамагы тейлебейт. Бир эле султан эмес. Анын жанында телохранитель деген болот. Анын жанында жигиттери болот. Аскерлер болот. Ошол күндө болгондо 500 киши болуптур. Бирөөнөн эле, үчөөнөн эле 500 киши чыгат болчу, чыгышса. Жөн эле чыгат болчу. Опять же, окшойт кой. Калкта бул сөзчү. Бул кыргыздын ким экенин билип туруп ошол 500 киши менен келген бул акылсыздык да. Кенесары өзү деген регулярный войска менен орус менен согушкан болчу. Анан кантип өзү билет ушуга жетеби жетпейби? Жана 20 000 аскер кайда калды деген суроо туурат. Артынан орустар куып келатса, анан таштап коймок белем мен кыргызга барып келейин деп. Жанагы жок деген бир 15 000 жөн эле келген болчу. 20 000 деген туура эле кош. Эми айтып атам да, 15 000 жөн эле келген. Бирок бул жерде бул казак туугандар айтып атпайбы, сен башын кестиңер, аз болчу депчи. Бул казактар чын айтканда өзүнөн көрсүн. Бул жерде кыргыз казак айлар кой корлош жашап, дос болуп, куда сүйөк болгон адамдар. Мисалы үчүнчү. Ошол эле Сыпатай. Ошол эле Рүстөм. Булар кыргыздар менен абдан жакшы болгон. Мен казак туугандарга айтып коеюн, кыргызда баягы Сыпатай деген Жаңгырач менен дос болгон. Ол солто Жаңгырач баатыр менен. Жаңгырач баатыр үйүндө жатканда, Сыпатай келатканда найза менен 2 жигит кайтачу. Мен көзү сыртынанчы бирөөнү кийчү эмес. Сыпатай келгенде найзаны түртүп коюп кетчү. Жаңгырач айтышкен, Сыпатай келсе ток кармала. Депчи казак досу да. Депчи Сыпатай антип отуруп атты. Көзүм Жаңгырач уктап атат. Кечке Сыпатай отуруп, достуктун эмес кандай ошондо пример келтирип атам да. Ногон айтат, Жаңгырач, сен кандай? Таламан талтышты уктап отурасың. Эл башчымын дейсиң. Элди кантип башкарасың сен? Күн уктап атсаң, түнү уктайсың. Кантип башкарасың? Сен акыбалды кантип билесиң? Душман келсе эмне кыласың? Кабарың жокпу? Мына жанында мен күтүп отурам, уктаганым болбойт деп Жаңгырач деп уялтып койгон. Сыпатай экөөнүн абдан жакшы дос болгону. Анан кыргызда баягы учук сөз чыгат да. Кенесары бияка келатканда Сыпатай менен Рүстөмдү чакырат. Келгиле батырлар, мен кыргызга жүрүш кылган турупмун. Кошулгула дейт. Анан Сыпатайдын айтканы бар. Рүстөм жөнүндө билбейм. Менин кыргыз деген душманым жок дейт. Жол болсун сага. Башына эле ымалашып калды деп уктум эле. Ошол чын Турбаева.
мен кыргызды кырып келгенде сени менен эсептешем. Ана Сыпатай деле коркот да. Сөз уккандай айыл барып анан элди чогултат. Эми кошумчалап коеюн, баягы достукта. Айтат, батырлар мындай болуп атат дейт. Кенесары кыргызды кол салгантат, мен дагы биз дагы барууга туура келип атат дейт. Антпесе мунун мындай жайы бар, кыргызды кырып койсо бизге косулат. Бизди талкуйт дейт. Эмне кылабыз дейт. Карайлар айланат, эмне кылабыз? Ушул кыргыздар менен ымалашып, жакшы куда сүйөк болуп турдук эле, жакшы болуп атат. Эми кантип кол салабыз дейт. Айтат, мен да түшүнүп атам дейт, Сыпатай айтат да. Бирок казак катары бардык бараткандай бизде барууга туура келет дейт. Бизден кыргызга эмне жардам керек дейт. Эчтеке кыла албайбыз дейт. Анда Сыпатай айтат, батырлар, мен бир жан кечтини жөнөтөйүн жаңгырачка. Жок деген айтып коелу. Кенесары келатат деп. Туура кыласың. Ошо жан кечтинин атын өзүң эле бил, кимди жиберсең өзүң билгин, чыгып айтып койсоң болду, биремеден кутулабыз дейт. Парыздан кутулабыз дейт да. Бирок биз айла жок, бизде баратабыз деп айтабыз дейт. Бул чындык. Ушинтип айтылып калганда бизде. Анан жанагы деп салгылашып атканда, эми учурдан токтогон кыска жерде бул казактар дагы ушунчалык тасма тартып аябай аралашып жүрөт. Деди айтам да, мындай бир аз уксаңар казак болгондар. Чабышкандын бизге кереги жок, чындык керек бул жердечи. Бул жерде мындай сөз бар. Сыпатай жашыруун ормонго киши жиберет. Мен да бул жердемин депчи. Рүстөм бул жерде депчи. Жибергенде ушундай сөз бар да. Анда бияктагы бийлер батырлар сүйлөшкөндө, силерди кантип тааныйбыз? Биз кол салабыз. Силерди кырып салабыз. Силерде биз окшоп. Орекинде евренде ак көнөк кийди. Болот, эмне дейт, бир көнөк айтат да. Келгиле биз ошондой сыйыр экениңерди билебиз дейбиз. Тилерден айырмаланып. Тилерден айырмаланып. Анан баягы Сыпатай баягы ошентип жигиттерин ак кийинтип коет. Ак кийинтип коет да. Анан баягы кыргыздар кол салып бергенде, үстүндө ошондой кооз булар учоодо турушат да. Чабууга алып бергенде булар жана ак кийинтип чигип башканда, ачып чигип кетип. Бул жерде бир суроо туулат да. Тиги Шубуртбалы Агыбай да бар бул жерде. Агыбайга тигип алат деген суроо туулат. Бул жерде кыргызда сөз бар, мен өзүм уккан кезим. Сыпатай менен жакшы экен дейт. Агыбайчы. Анан сөздөн сөз чыгышып айтты, булар ак кийинип турушат десе. Бир сыр бар, артынан кетпегиле деген дейт. Булар кирип ошол чогуу кетип калган дейт. Агыбайчы, качып чыгып кеткен дейт. Анткени бул Агыбай эми санжырда айтылат да. Булар эмне ак кийинип туруп калды? Башкача, өңү башкача. Ушул Сыпатай ушулар менен жакшы эле деп буктамак туруп калып ошону качып чыгып кеткен дейт. Бул санжырда сен тактап бер мага. Мен болгонун айтып берейин. Агыбай чындыгында эле баатыр жигит. Баягы Кудай менен өлбөдү бияка келип, билесиң да. Сыпатайга кол салып, солторго кол салып өлбөдү. Кудай менен баатыр да бар болчу. Ошол убакта Агыбай жаман кара менен чабышкан. Ошондо баягы чапканда, көчүн эси чапканда жарган. Агыбайдын чындыгында. Ама аттар отуруп калган, баягыдай согуша алган эмес. Өзү 2 метрдей чоң киши болгон. Балган киши болгондо Агыбайчы. Айтылат да. Анан Агыбай ошондо баягы элгеле башкарып эле турган да. Башкарып эле турган. Агыбай ошентип чыгып кеткен деп айтылат да. Бул санжырада айтылат. Биз кайдан билебиз? Тирүү калган ошондо. Тирүү калган ошондон деп атат да. Биякта мен сурадым да. Букар бай бар. Тиги Бугу бай бар. Ким бар? Агыбай бар. Эзет бар. Тиги ким? Букар бай эмне өлдү? Баягы Амангелди деген революционер бар эмеси? Иманов беле? Амангелди Иманов беле? Анын атасы да ошодон каза болот. Революционер Амангелди Иманов деген бар эмес беле? Революцияда. Ошонун атасы да кабылып согушта каза болот. Бугу эмне чыгып кетти? Агыбай деген сөз ушундан келип атат да. Бул бир. Экинчи, бул ушинтип чыгып кеткенде казактар аз эле барды. Чындыгындачы. Кыргыздардын бир жакшылык кылганы бул жерден арасында жаш балдар бар болчу. Жаш балдарчы. Ошолорго бир коридор бергиле деген да.
коридор бергенде кыргыздар чын эле коридор берет. Ошолорду чыгарып жүргөн келгенде бияка согушка. А ол жанагы сөздө туура. Улам от коюп атпайбы, ормандын опузасында. Орман опузасында пекер айткан эмес, ар бир жерге от коюп берет үчүндө туруп алышпадыбы? Күндүз чаңдатып. Ал чаңдатып гана баягы могул аскерлер көп келди деген сөзү да. Анан мен көп айтам ошол жерденчи, бул тарых деген мен казак кыргыз бар эмес. Мен чындыкты айтышым керек, мен элге ошону айтып жүрөм да. Баягы отту карап туруп диги ким айтып атпайбы? Ким Наурызбайчы, улар көбөйүп кетти. Агатай, күндө качыңыз. Мен тозон кыргыз дейт. Мен Санжырда ушундай деп атканда ким айтып атат? Кенесары. Жок. Биз качсак, биз жол баштаганыбыз болбойт, жаңа жол деп. Бизден тукум чыкпайт. Биз баягы хан тукумубуз. Биз качпашыбыз керек. Биякта эл менен болушубуз керек дейт. Бул айткан сөз. Эми ушул сөз кантип кыргызга жетти деген суроо туулат да. Сыпатай, Рүстөмдөр жанында туруп угуп атпайбы? Ана жанагы предательский сөздөр кеткен да баягы. Өзүнө качан деп атпайбы? Биз эмне кылабыз? Ошондой эл баягы ыркытып коюп, ар бир чоңдор өзүнчө баягы ишенбей калдык буларга. Өз жанын сакташ керек дегенде бириндик жок калды да. Жанагы мынтип биягына кетип, биягына өргөлжөн бол. Өздөрүнө неме оправдание таптыр да. Анткени баягы чыгыш болот да. Өзүнө качкан атат депчи. Наурызбай эми, мен кээде айтам. Чындыгында Наурызбай баатыр да. Чындыгында бул Наурызбай найса сайганда да көзүн баягы тик карап турсайчы экенде. Бул баатыр. Көзүрмөбөй сайган жигит да. Анан кийин жанагы айтканы бар, мен тозон деп. Анан бул жерде да тактап коюш керек. Наурызбай менен да Агыбайдагы чогуу чыгып кетет. Качып салбашат. Кенесары колго чыгып калганын билет. Ошондо мындай айтат да Наурызбай. Агамсыз мен кетпейм. Мен кайра согушка кирем дейт. Айткан жери бар да. Балким чындыр. Наурызбай да биринчи чабышта колго түшөт, бирок именно ушундай колго түшкөнүн билбейм да. Бирок казакта айтат да ушундай. Наурызбай айтат, Агыбай баатыр. Мен агамсыз кетпейм. Кел кайра кол салабыз дагы Кенесарыны чаап кетели дейт. Анда Агыбай айтат, болбой калды. Кыргыз азыр жаап күчүнө келип турган учур. Кенесарыны өлтүрө койбос. Биз азыр азбыз, кайра кырылып калабыз, кайра учуга киребиз. Кой, келбей эле койгон. Андан көрө чыгып кетип эле баягы парламент эме деп коебуз го, тиги парламентарий. Жөнөтөлү, сүйлөшөлү. Может, жолго чыгат бизди тигиндей кылат, ошентип Кенесарыны аман алып калабыз дейт да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда Агыбайды казактар көп жактырбайт да. Ошондой кыласың ба Агатай? Мен баары кирдим агам үчүн деп кирип кетти, анан колго түшөт дейт. Балким ал согушта колго түшкөн. Наурызбайчы. Бирок именно ушундай колго түшкөнүн мен билбейм. Бирок макул ушундай болду дейт. Анан Агыбайдын айтканы бар экен да. Мен бир айттым айтканымды. Жөнү сөз айттым, болбогой да. Азыр учурда калып келет, баарыбыз өлөбүз. Бул үчүн кете бергенде кетип калган дейт. Агыбайчы. Кайра колу менен кетип калган. Ошон үчүн азырындай карасаң, Агыбайды көп казактар көп жактырбайт да. Мындай душман бизге дегендейчи, кайра үчүн кирбейт дегендей көп жактырбайт да. Менин оюмча ушундай да. Агыбайды, Сыпатайды, Рүстөмдү. Ошентип жазып атышпайбы? Алтын султаны колуна иштеп кетип калган дейт, казактын алтын султаны да айтып атат. Мен билбейт, эмне деди? Жана сиз айтып атпайсызбы, ушу Агыбай, Рүстөм, Сыпатайды булар баягы чыккынчы ушулардын айынан өлгөндө өздөрү жазып атпайбы? Жазып атабы? Мен оюмду айтып атам да, баягы булардын действиясына карап туруп, анан мен оюмду айтып атам да. Бул жерде мындай суроо туулуп атпайбы? Эмне силерди башына апарып бердиңер? Айм үчүн башын кесесиңер дейт. Бияка эле салам алейкум, кандайсыңар деп эле конок келген жок. Ал канча адам кырып салды. Башын алып баруу жөнүндө сөз мындай болгон. Булар азыр өзүнүн тасмасын тартып атпайбы? Кенесары Наурызбайга кыз салып беришкен. Анан булар кызды карабай койгон. Анан бул турбал ырдашкан. Анан турбал биз эми биримдикте бололу, коконго каршы чыгабыз деп айткан. Дейт. Аягында анан булар экөөнтөн башын алабыз дегенде бири-бири менен кучакташып, анан биринчи Кенесарынын башын алып, Наурызбайдын башына. Андай болгон эмес. Мен бул көркөм драмалаштырып койгон. Ошондукту мен ишени үйрөт да. Сени үйрөт да. Бизге тарых чындыгы керек да, мен чындыгын айтайын, как есть. Наурызбайды булар ошо согушта өлтүрүп койбоду башындачы.
Нұрғызбай өлген емес. Ал ошол эле Кенесары ошол эле колго түшкөн. Башка жак. Ал башка жакта колго түшүп, экөө эки баш кармап турушкан. Айткан эмес бирөөнө. Көрүшкөн эмес. Көрүшкөн эмес. Бияқта көрүштүрүп, сүйлөштүрүп атат. Керек болсо, баягы ил ашпай, көзүнөн жаш албай, башына алып аткан тикейип карап турду деп атат. Болгон эмес андай такыргандай болгон эмес да. Бирок хандыктын сөзү бар. Бул жерден да элде да айтып коюш керек. Баягы ормондан ел корккон да. Ормондан жаман корккон. Уру башчыларчы. Таап келбейсиңерби? Кенесары гана деп баягы ормон кат айтпадыбы? Анан издеп жөнөштү. Качпады беле. Издеп жөнөштү. Айтып атпайбы? Кенесары салгылашып колго түштү деп атат. Жок. Бул деди кыргыздар тетеге чейин кубалап барып, кечинде кайра келатканда жана суу алып атпадыбы бир бала? Казак бала экен. Суу алып атпай жигиттер бир качып келет да. Куп барса бир чатырдын арасында таза кийинген киши. Отурат дейт, анан Кенесары экен да. Ал ошонун ат кошчусу ушундай экен. Тамак пиширет. Жана жабдыктарынан тааныйт эмес, алтын ээр деп ушундай айтылат го. Эми ал мындай айтылат. Аябай бай кийинген экен дейт. Бирок ал кылычты суура коюп качырып келип анан ушунчалык көргөндө айтты. Мен Кенесары деп хан болом. Эмне байлык сурайсыңар? Мен берем. Бирок мени кое бериңдер дейт. Анан Кенесары дегенде коркпалар. Кенесардан корккон жок, ормондон коркту. Ормон карма деп атса. Билип калса өлтүрөт деп анан кийин тора. Анан кой. Биз ормонго апарып берели, анан ормон өз чечсин. Биз кетире албайбыз, батыр хан деп тура Кенесарын кармап барган. Норузбай ошол окшотой башка жерден колго түшүп, өзүнчө камап. Ал да өзүнчө колго түшүп. Ал тура. Ал кесиштемеси менен ошол жерде бир теректин түбүндө чардап атканда болот. Колго түшкөн да, булар качып бара чыккан да бар. Кууп барып камап келишкен да. Анан жана кармашып колго түшкөн эмес. Ал көрүнүп турат да, канча артына жигит турса кантип болот. Болгон эле экөө. Бул чындык. Анан барып ар башка кармап эметкенден кийин бул жерде жанагы Кенесарынын башын эмнеге алды деп атпайбы Кенесары. Бул жерде ормон жыйын курган. Бүт элдин согушка катышкан элдин баатырларын баарын чогултуп алып ормон сөз кылганда, сүйлөшкөндө бирде сөз, акыл сөзүңөрдү айткыла. Кыргыз казак чабыштык, канча эл кырылып кетти. Эми буларды эмне кылабыз дейт. Ошого чейин Кенесары колго түшкөн эле айткан, ханыңар менен кездеширле мен деп. Анан эл отурганда бай жигит кирип келет да, башчысы. Айтат ушинтип Кенесарынан суроо өтүнүчү бар экен. Ханыңар менен кездеширле деп атса, элчи чыккан. Ханды көрсө түрү калат. Кезикпейсиз. Канча эл кырылды. Канча аял жесир калды. Канча эркек өлдү. Ушундай эле кантип кечишкен болбойт деп атпайбы. Анда ормон айтат, анда эмне кылабыз дейт. Анан бир айтат, кой берип эле жибербейли дейт. Эми түшүнөр дейт. Андай дак чыгат. Ушунча эле кырып салганбыз, кантип кой беребиз? Бул эмне жатат? Коркуктукпу? Ушу экөөнөн коркобузбу? Ушулар экөө кайра бизди тапкылайт. Ушулардан дагы мындан 10 миң деп пишап келет ар бири. Буга бир эле сөз закон. Жок, мунун башына аш керек. Булар жоготуш керек дейт. Экинчиси айтат, анда жакшылап эле катын алып берип эле удалашып кой бербейли дейт. Мында жайырды дагы айтат ошондо. Илгери мунун атасын жайыр кое бергенде эмне кылган билесиңерби? Жайырды өлтүргөн, Хан Садырды өлтүргөн деп айтат. Айтабы? Хан Садырды өлтүргөн, анан Хан Садырды өлтүрүп, Хан Садырдын колунан 1000 жылкы барып кутулган бир нерсе деп айтат. Ушундай барбы? Ошону мисал кылып айтат да, мунун атасы да ушундай кылган. Мисал кылып айтты. Мисал кылып. Абылай хан да сөзгө турган эмес. Ушундай сөзгө турган эмес. Мен просто айтып атам, көбүнө ушундай жүйөлүү сөздөрдөн Жана ушундай айтып атасызбы? Сөзгө турган эмес. Тиги Абылай чоңатасында. Ошо жана башында айтпадым да, жана ушинтет да. Туура. Эми ушуну сырттан сөз чыгат, эл угуп калат. Эл угуп калып, бозду көтөрүп келесиз дейт. Жана аялдар ормонду кечип баягы чын катарда көргөн жок, алар айтты, кимсиң? Кемпир-кезектер аялдар аябай өч алабыз деп жана ошондо айтып коюп 3 катар жокер тосуп баягы видич. Экели сакчы турса аягы 3 катар туруп дейт. Элдин сөзүнө келбей турушкан дейт. Ошондо ормондун жаман жинелери дейт. Өлтүрөсүңөрбү, кой бересиңерби, анан өзүңөр бир деп кетип калган деген сөз бар да. Элге салып таштаган турган. Анан буякта отуруп, жана сөз келип атпайбы? Бирде башын кесип капалга барган. Деп атпайбы? Анан Жайырга чылаган деп айтылат го. Жок, ал айтылбайт.
бул жерден баягы сөз болгон окшойт да. Мен ойлойм да ар бир мисалы үчүн Боронбай отурабы, Ажыбек отурабы, кантип өлтүрөбүз? Ким өлтүрөт? Дейт, аламар такталган да. Ошондой айтат. А макул өлтүрдүк. Ал сөз эмнеден чыкты өлтүрүү дегенде? Анткени бул 46-жылы Төрөгелди казактарга жылкысын алдырып жиберет. Абайылда улу Төрөгелди. Айбек. Төрөгелди Батыр, белгилүү Батыр, ормондун оң колу да. Анан өзү жалгыз барат да казактарга. Анан казактар анан муну кармап туруп орустарга берет. Ушундай орустар барып келген капалды орустарга мана окшойт түрмөнө. Анан орустарга салып берет. Булар менин жылкыбыз тийгени келди. Баягы Төрөгелди түшүндүрө албайт. Жана казактарда сөз бар эмеспи? Шелек бериңдер, сыйыр уйду саасын депчи. Төрөгелдиге шелек деп уйду саасын деп тамаша шылгындаган жери бар эмеспи? Значит, 47-жылы бул согушта Төрөгелди катышкан эмес. Төрөгелди Сарбагыштан катышкан эмес. Төрөгелди ошо капалда түрмөдө жаткан. Буга чейин согуштун астында жанагы Төрөгелдин туугандары ормон жибергендер Сыпатай менен Рүстөмгө барган. Ай, Рүстөм жардам бер, Төрөгелди ушуну камап жатат. Ай, биз колубуздан келбейт, ал орустар чечип калды дейт. А когда Кенесары колго түшкөндөн кийин Сыпатай Рүстөмдүр келип айтат, эй, мындай деген орустар деген башына акча сайган. Эмне деп коет? Эмне деп коет? Орусча сыйык дейт да. Орусча баздар. Муну башына апарып берсеңер, Төрөгелдини да бошотуп аласыңар. Сыйык аласыңар дейт. Туура? Бул Санжарада айтылат да. Бул Сыпатай менен Рүстөмдүн айтканынан булар билбептир да, что бул казак орустар сыйык башына деткен. Анан кийин булар анан жанагы анан айтат, баштан айтат барабыз да. Алыс жол болсун депчи. Анан арым отурса керек. Боле казактардын территориясынан айтат. Казак территориясынан деп жанагы кимчи калгыл өтөт казак территориясынан. Анан кийин арым арскен башымыз Ажыбек өзүнчө деп айтканды, бир айтканды тиги башын кесип алып эле, ой салып эле алып барабыз. Кээ бирөө айтты, башын чайырга салып барсаңар эле чирибей ушунда апарасыңар деп айтты да. Ушундай сөз бар да. Балга салып барат. Жок, чайырга салып барат. Чайырга салып барып деп айтты. Ушуп айтылат. Эми көтүбайсыңар. Мен айтам, анан такташ жер болот да. Анан ошентип баягы баары кеткенден башынан жумда апарат дегенде, көрө айтат, ой, баш сөөгүн тиги казанга салып, анан тиги кемпир, көсөп калган кемпир анан 3 күн кайнат, анан башында өзү жин болуп калды. Кандай болгон эмес. Анан этин жеп кетет. Кыргыз казак эч качан ачка чыкты адам этин жеген эмес. Бизде жок мындай. Ошол жок да бизде. Ошондо казактар сөз отурду. Андай жок. Мало того, они ели его деп коет. Сиели его деп. Жок, туура эмес. Бул жерде мындай сөз бар. Жанагы казактын территориясынан кубат эмес, казак калып алып барат. Жанда жандап да экинчи барат. А бирок Сыпатай менен Рүстөм булар чогорбай Абхазмай путь менен барып капалга алышат. Ана ошондо орус генерал анан башты көрүп айтып, чайырга салып барган да. Грачковбу же башка? Грачков. Ошолбу? Эми бул жерде мындай сөз, жанагы чайырга салып барсак, бул айтат, кантип да сөөк башты эмес, жок, чайырга салып барган деп атырган да. Анан кийин баягы башын алгыла дегенде, жанагы кылыч менен кирип атпайбы, элде ушундай айтылат да. Киргенде Кенесары айтты, ханың айттыңбы депчи. Атыгы простой эле бир жөнөкөй жокер да. Ал унчуп калгандан кийин болуптур. Мен намаз окуйн дейт. Намаз окуп алайын, анан бир сай ишарат кылам. Белгилеп ошондой чап дейт да. Бул эми Санжыда айтылат. Анан баягы намаз окуп отургандан чабат да башын. Кескенде боз үйдү ыргытып жиберип, аял кемпир көпчүлүк солтулар. Келип кулак мурдун кесип жиберген дейт. Өлгөндөн кийин. Башын чапкандан кийин. Анан баштап барганда жана Горчаковду ишенбейт эч кимчи. Сыпатай өзүнчө айтат, Рүстөм өзүнчө айтат, биз жардам кылдык, биз муну эч кимчи менен калыбын өзүнөн сураган. Айтчы, эмне болду деп анан калыбыга ишенип, ушул туура айтты деп анан жанагы чин берген ошол да. Ормонго да чин берди деп. Анан кийин 12 киши. Общий 12 киши. 12 киши. Жок, Горчаков өзү специально сурайт. Бирок ишенбей коет тигилегечи. Калыбын өзү катышкан да. Анан кийин чечендигине салган. Чечендигине салып, чечен киши да аябай. Баягы айтып отуруп түшүндүргөн да. Эми бул жерде баягы башты бергенден кийин анан башты
алар тиги оңтүстүккө алып кеткен жөнүндө эчтеке алар орустар алып барган. Кыргыздар ошол жерден эле тиги терегелди ошотуп кайра келе беришкен да. Анан кызыксыз жок болгон эми баштап барар иши да жок болчу. Мен оюмда булчу. Анан орустар алып барган, анан кийин эми бул жерде бир окуяны айтып коеюн.